Эмесе ардактуу телекөрүүчү, биздин конокторубуз жөнүндө маалымат берип тааныштыра кетели. Режиссер Рустам Аташев жана коодул актер деп айтсак болот, Абды Кадырматов. Саламатсыздарбы? Саламат. Кутмандуу таңыңыздар менен. Жалпы кыргыз эли менен амандашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Саламатсыздар кыргызстандыктар. 21 декабрь болуп калса акыр заман, кандай кылып аман калам деген комедияга чакыруу баракчалары бар. Дал ошол кинорежиссердун колунан жаралган жаңы тасма десек болот. Ушул тасма жөнүндө сүйлөшө элем. Алгач ушул Кыргызстанда ушул 21 аябай бир чуулган окуяга дуушар болду, дүйнө жүзү дагы. Ушул тартуу идеясы алгач ирет кимден пайда болуп, кандай ишке ашып отурат? Бул идеясы ушул Абдыкадырматовдун идеясы болуп калды башталышы. Анткени ушул күлдүрүп биздин жумушка студияга келип ушундай айтып калды. Ушундай адамдар бар экен, даярданып атыптыр деп бизди күлдүрдү. Мындай кылып алып даярданып атып, тигиндей кылып даярданып атыптыр деп мен дагы даярданып атам деп күлдүрдү да. Силер эмне даярданбай отурасыңар? Ас калдыга, Шамдарды албай. Эчтесеңер жок. Тигинде күлдүрүп, эртең ушундай болуп кетсе, анан мен сактанып калсам, анан базарга барсам эч ким жок. Продуктун алып, каалаган машина минип бизди күлдүрдү. Анан ойлонуп, бул дүйнөлүк тема болуп атпайбы 20 декабрь? Биз деле эмес да. Анан ошону бир биз баягы мусулман элбиз да. Мусулман элге бул туура келбейт экен да. Негизи шарият боюнча бир гана Кудай билет дегенге ишенишибиз керек. Анан ким ишенсе бул биз үчүн күлкү болуш керек болду да. Ошон үчүн бул комедия жанрында көрсөтүп, сабак катары мындан ары дагы мына элибизде бул биринчи жолу болуп аткан жок. Буга чейин деле болгон, айтылган. Мындан кийин да ушундай ушактар тарайт да. Ушу элдин тынчын бузуп аткан бузукуларга ишенбей, бир Кудайга ишенип, мындай буга ишенген өзү туура эмес экени, бул шылдың уят экендигин ушу комедия аркылуу жеткизгенге аракет кылып ошону сценарийин жазып чыктым да. Келдиңби? Ушунча көп алып келдиңби я? Ай. Мунун баарын эмне кыласың я? Керек да. Бир мүшөк унду алып койдуңбу? Унду эмне кереги бар? Эй, Бул первоначальный жизньге. Унду эл бир жаңсыз болгондойн ала беребиз. Ооба десең. Мунуңда эмне бар я? Консерва бул дагы. Ой, противогаз ал. Эмне? Противогаз. Эмне кылат муну? Өлүңдү көрөйүн. Кебетет шындык экен ай. Жогот. Муну эмне алып келдиң? Келесин эме кой, бул деген тиги аба воздух бузулган кезде мына мону кийесиң. Мына, баягы мындай буралат берге. Таза аба кирип турат. Мына. Ай, мен кийбей эле койсомчу. Өлгүн келсе кийбей эле кой. Эми кантип кием муну я? Мына, кара. Бул мындай болот. Мына, көрдүңбү? Мына, кара. Газы дегенде мына ушундай тез кийесиң. Мурдуң аңтарылып калып. Окуй десе. Байчы, элестетсең, жер тоголокта. Ушул жер жок болуп кетип эле. Баяалы менен аялы чатыр калкып калганын элестетсең. Жер жок. Баяалы менен аялы экөө эле чатырда турганын элестетсең. Газы! Газы! Орду! Хай, токтакан. Сыймык менен Санжар кайда? Эшигимди болуп атат я тарсылдап. Мына ушул 21 декабрь деп аталган комедиядан үзүндү көрө алдык. Эмесе ушул кино бүгүнкү күндө кинотеатрларда жүрүп атыптыр. Элдин деңгээли кандай, агымы кандай? Эл кандай кабыл алып атат, анан кандай пикирлерин айтып атышат? Элдин ошо театрдан чыгып келатканда маанайларын көрүп атабыз да, аябай мындай жылмаюу жүзүндө,
бири-бирине айтып, жанагы мындай кылды, тигиндей кылды, күлүшүп, катык менен чыгып атат. Негизинен эл аябай жакшы кабыл алып атат. Анткени бул комедия. Эркектер экини көргөндөр болсо, ошол сыяктуу эле аябай күлкүлүү Абдыкадымов ойногон. Мында идея аябай жакшы берилген, мындай жаңы, эч жерде айтылбаган, колдонулбаган. Негизи эле сиз өзүңүздөрдө даярдык болду беле ошо 21-ине карай? Ишеним эле болбосо. Буга эми эл айтып аткандай ишенет экенсиң. Ишенип биз деле эми алып коелучу, жок дегенде де бир спичка, бир шамдан бир 5-6 алганбыз. Ачык эле айтыш керек да. Ишенген болгон, эми көп эмес, эл эмне болсо ошолот деген эле ой болгондон. Бирок ишенгендер да болгон да. Сиз көргөн турбуңузбу? Ишенип даярдангандарды көрдүңүзбү? Көрдүк да, эми көрүп, анан эми багы мисалы телевизорду карап отурсаң деле подвалга киришип жашашып, ушинтип даярдыктар болбоду. Замандашыбыз күтүп турат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угат аба сизди. Сустан байке кандайсыз? Жакшы, рахмат. Силер жакшы кинолорду тартасыңар. Могу эркектердин да 3-чүсү чыгабы? Рахмат. Кудай буйруса муну күзгө чыгарайын деп атабыз. Анткени азыркы ушу күйөрманым айткандай аябай көп сурап атат да, ушу эркектер 3-тү көрөт эле, кандай болор экен, мындан да күчтүү комедия менден күтүп атат да. Анан ошо элдин сурооуна жооп берейин деп, азыр уже мына кинодон эми бошодук, азыр уже идеялар топтоп атабыз. Кудай буйруса ушу күзгү сезонго ошо 3-тү мен ойлойм көрүүчүлөрүм көрүп калат болуш керек. Ушул Жан кино студиясы бүгүнкү күнгө чейин көрүүчүлөргө көптөгөн кинолорду тартуулап келет. Анын ичинде сиз көбүнчө эгерде комедияга басым жасайсыз жана андан сырткары кандай иштерге аралашып, коомдо кандай иштерге баратасыздар? Жан кино студиясы мына 2005-жылы түзүлгөн. Эң алгач министрдин кызынын махабаты менен биз таанылганбыз. Ушул күнгө чейин 9 жыл өтүптүр. Ар бир жыл сайын бирден кино тартуулап келип атабыз, көркөм фильм. Көркөм фильмдин бул аябай түйшүгү оор, чоң иш болгондуктан башка жумуштарга алагылуу боло албай келебиз. Бирок коомчулук аябай көп суранып атат, ушул күнгө чейин суранат. Эмне үчүн сиздер, мисалы үчүн ырчылар суранат, видео клип тартсаңар, жакшы клиптерди жаратсаңар дейт. Документалдуу фильмге кайрылгыла дейт. Жеке өзүнүн фильмин жана ошондой эле мына керек болсо ошо той тамаша деле тартсаңар, силер мындай профессионалдуу, мындай кызыктуу тартат болушуңар керек деп эл суранып атат да. Анан быйыл мен азыр шакирттерди окутуп атам. Ошол жакын арада ошо биздин студияга тиешелүү болгон бардык кызматтарды ошо элге кылайын деп атабыз. Кудай буйруса жакында Жан кино студиясы бардык тармакта иштей баштайт. Ошого байланыштуу азыр Жан Кейжи деген сайт ачканбыз. Ошо сайтта кызматтын түрлөрү бар. Ошол жака кирип биз менен байланышса болот. Жана кастинг дагы бизди таппай, баягы кастинг убагында келбей калат. Ошого биз байланыштуу кастинг баракчасын ачып койгонбуз. Ошол жака өз жөнүндө жазып, сүрөттөрүн салып койсо, биз карап, аларды киного тартууга жардам беребиз. Негизи эле биздин студиянын багыты 2 багытта. Бул патриоттуулукка чакыруу элин, жана ошондой эле ыймандуулукка чакыруу багытында иштейбиз да. Ушул биздин кинодо сөзсүз түрдө экөөнүн бирөө же экөө тең болот ушу кинодо. Эң башка 2 багыт экен. 2 багыт биздин багыт. Багыттардын бири болгон патриоттуулук темасын козгогондагы мен кыргызмын деген да тасмаңыз жарыкка чыккан. Бардыгыбыз билбесек дагы кээ бир замандаштарыбыз балким көрө элек болуш керек. Анан ошол тасма жөнүндө да бир аз айтып бербейсизби? Мен кыргызмын деп айтып тургандай, баягы кыргыз элин бир руханий жагын көтөрүү максатында мен кыргызмын деп ат айткандай бул мактануу иретинде да негизи мен деген төш каккан. Мен кыргызмын деп мындай сыймыктануу менен айтсын деген да. Анткени акыркы убактарда ушундай жаштарыбыз өзүнүн кыргыз экендигинен уялган учурлар да болот да. Орусча сүйлөп, англисче сүйлөп, кыргыздарды мындай койчу кыргызчылык деп, кыргызча кылбачы депчи, кечирип келсе дагы сен кыргызча кылдың, алдасаң да, алдaba кыргызча эмеспи, точнобу депчи, эмне үчүн кыргыз эң төмөн болуш керек? Андай эмес. Тескерисинче ушул кинодо мен кыргызмын деп мындай сыймыктанып айта турган кино. Анткени бул жерде Кыргызстандын бардык кооз жерлерин көрсөтүп, сыймыктануу менен, анын кыргыз тилинин кандай бай экендиги, макал алкаптары, ошону орус жигити
ошону орус жигити кыргызча макал менен айтып, бул тилдин баалуулугу жана ошондой эле эң башкысы бул кыргыз эли байыртадан келген бул жоокер баатыр эл экендигин ушул кинодо 3 негизги теманы козгогон. Бул Мен кыргызмын киносу да. Эң негизгиси бул эмне болгондо дагы биз ошо жаманбы жакшыбы ар бир кинобузду ошо эл үчүн гана тартып, бир жакшылыкка гана чакырууда. Анан тиги буга баягы элдерден көрүүчүмөн суранарым, ошол газетага жазабы же телевизордон кээ бир мыкты чыкма режиссерлор бар, өзү бир да кино жаратпайт, бирок бизди сындаган режиссерлор бар. Жана ошондой интернет баракчасынан бар душмандык кылып деле жазып коет. Ушу дагы кинобу деп коет да. Өзү эч нерсе кылган жок элинечи. Аны ошолордун сөзүнө ишенбей, мына өзүңүздөрдүн жакында ошо Мен кыргызмынды ошо элибизге белек катары мына DVD дистерге, интернет сайтыбызга койгон жатабыз. Көрүшсүн, өздөрү баа беришсин. Баягы элибиз айтып койот эмеспи, болоор ишке тыңчы көп, бүткөн ишке сынчы көп деп. Андыктан аны туура кабыл алышыбыз керек. Билдирүүлөр бар. Рустам байке жакшы киного жакшы идея бар эле, сиз менен байланышсак болобу дейт. Жакшы идеясы бар окшойт, байланышсак болобу дейт. Байланышса болот. Мен жана айттым, Жан Кейжи сайтына ошо сунуш пикирлер жазса болот, атайын болот. Анткени идея көп, элдин арасынан чыгат идея, бирок мындай ойлош керек да, менин идеям өзүнчө бир кинода эч качан ойлош керек. Бир канча идеяны кошуп туруп, бир кино жаратсак болот. Анткени ар бир идеяны өзүнчө кино кылып чыгарыш, бул бир кинонун жана айттым го, 1 жыл өмүр сарпталат. Ошо менен байланып калбай, башка идеяларды дагы камтыганга аракет кылабыз да. Сиздин кинолоруңуздан динди чагылдырган кадрларды көрө албайбыз го деп озаткан экен. Эми дин десе эле баары ойлойт да, сөзсүз түрдө намаз окуп аткан жерин көрсөтүш керек, намаз окуш керек, анан намаз оку деп айтыш керек. Жол болсо көпчүлүк тилекке каршы жанагы узун чапандарды кийип алып, сакалдарды коюп алып базып жүргөндөрдү көрсөтсө, буну дин деп түшүнүп калган. Дин ал эмес да. Дин бир аны менен чектелбейт да. Костюмду кийип, галстук коюп деле жүрөгү таза болуш керек да, биринчи Кудайга болгон ишеними. Ошондой кычырап костюмчулар кийип эле намаз окугандарды деле көрүп атабыз. Бул жерде дин деген бул туура адамды туура жашоого үгүттөө да. А менин киномдо бүт эле ошо жакшылыкка тартуу болуп атпайбы. Мисалы үчүн эркектердин биринчисин аябай көп жактырса, кээ бирлер экинчисин жактырып атат да. Баягы ар кимдин өзүнүн киносу болуш керек да. Мисалы үчүн азыркы күндө супер кино, супер комедия же болбосо жылдын эң мыкты киносу деп айтып атпайбы? Ал нерсе жалпы айтылган эмес, бирок ар бир адамдын өзүнүн мыкты киносу бар да. Мына ушинтип бизге бөлүнгөн убакыттар бат эле аягына келип жетти. Ардактуу замандаштар, келиңиздер эми конокторго эркин микрофон берели. Соңку эркин микрофон. Рахмат, мен биринчиден ушу Манас жаңырыгы телекомпаниясынан терең ыраазычылык билдирип кетем. Анткени ар дайым ушу биз менен түздөн түз эл менен байланыштырып, көрөрмандар менен мындай чер жазып сүйлөшкөнгө дайым ушундай мүмкүнчүлүк түзүп келип атасыздар. Буга рахмат. Силерге чыгармачылык, ийгилик мындан ары дагы. Анан элиме айтар элем, элиме дайым мен тынччылык каалайм, жакшылык гана каалайм. Ошол кино аркылуу жакшылык кылайын деп, жакшылыкка чакырайын дегенге эле максат. Негизи мен кино тартуунун эң чоң максаты ошо. Элибиз ошондон бир сабак алып, бир жакшы нерсе жыйынтык чыгарабы деген ойдо максатта тартып келем. Мындан ары дагы ошо Жан кино студиясы ар дайым сиздерге жакшы гана кинолорду тартуулайт деген ниетим бар. Мына азыр шул учурда жүрүп жатат, Тарых музейинде, Манас кинотеатрында жүрүп жатат. Келип көңүл ачып кетиңиздер. Бул аябай комедия, биринчиден эс аласыздар, аны экинчиден бул аябай тарбиялык бир чоң маани, бир сабак алчу жактары көп да. Ошого барыңыздарды чакырып кетем.